Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге ХБКда жайгашкан жаңы домдун 8-этажынан сатыла турган 3 бөлмөгө жасалган 2 бөлмөлүү квартира жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Видео съемка кылганы. Видеонун аягына чейин көрсөңүздөр, азыр бардыгын кезек менен маалымат берген аракет кылам. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Эсинин номери жазылуу. Так, достор, мен турган жер ХБК Элит Строй курулуш компаниясы курган ушул жаңы домдун алдында турам. Бул А блок, адамдар жашайт, кирпич менен тургузулган сатылуучу квартирабыз 8-кабатында. Мына жашоочулар кадимкидей жашап атат экен, машиналар ошончо турат. ХБКдагы запчас базардын эле жанындагы дом. Достор, 8-этажга чыгып, эшикти ачып, бисмилла деп туруп кирип келе бересиздер, эшикти ачып. Этаж 8, 2 бөлмө, бирок 3 бөлмөгө жасалган. Квадратурасы 75-30, 75 жарым деп койсом да болот. Коммуникация бардыгы иштейт. Отопление центральный, суу, свет, газ дегендей, кирпич менен тургузулган дом, ишеничтүү. А блок, газоблок, пескоблок эмес деген майндай тутам. Бул жактан кирсеңиздер, азыр мына жак спальный болуп атат. Бул жак болсо конок бөлмө. Мына жер шкафтын местасы. Бул жактагы ошо шкафтар, күзгүлөр жасалат. Мына жакка бул жакта карасаңыздар, ажаткана, душ. Бул жак ошо кухня, мына эшик детская комнатанын эшиги болуп калат. Жалпысынан 75-30 квадрат метр. Так. Ушундай, досторум. Паровой батарейкалар коюлган. Вид на жаңы жол тарапты карайт. Запчас базардан именно 2 прораба тараптан келсе болот. Бул жака айнектерин намаз жууп тазалап коюптур. Да. Сонун болуп турат. Бул конок бөлмө. Менимче түшүндүңүздөр окшойт. ТВ зонасы даяр, подсветкалары даяр, бардыгы сонун. Эми мындай кылып туруп оңго бурулсак, барыңыздар билген спальная комната, на паровой батарейкалар, дегеле шардын бурч-бурчтары. Мына туугандар, көрдүңүздөр, жакшы. Спальная комната болуп атат. Эми мына экинчи комнатага өтөйлү. Паровой батарейкалар. Бул жак ошо барыңыздар билген детская комната болуп атат. Вытяжкасы иштеп атат. Айтып атпаймынбы? 3 бөлмөгө жасалган 2 бөлмөлүү квартира, туугандар. Так. Ортосунан тосулуп жасалган да. Так, батарейкалар. Анан бул кухнянын оң жагында лоджиясы бар, сквозной болуп атат. Бул жагына деле ошо шкафты 30-40 см калтырыптыр. Шкаф жасап аласыздар, каалагандай кылып. Эми ал жагы түшүнүктүү эле. Так, отоплениясы центральный, Элит Строй деп билесиздер. Азыр өтө жакшы киришип иштеп атышат, мурунка караганда. Мурун кыйла токтоп, соғып салышты эле, азыр өтө мындай башка блоктордун уже сырткы фасадтарын жасап, уже адамдарды киргизип атат экен, секин-секинче ремонтко тапшырып. Жакшы. Азыр эми кезек санузелге келип калды. Раковина, бул жак ошо күзгү, унитаз, паровой батарейкалар, ванна бары бар экен. Да, эмне маалымат берейин, туугандар, айтыңыздарчы. 3 бөлмөгө жасалган 2 бөлмөлүү квартираны колдон келишинче маалымат бердим. Бул жер эми сама собой, тапа-талка шкаф жасалат, атайын ошонун местасы. Эми любой адам түшүнөт, карап туруп. Квадратурасын айттым, 75 жарым. Баасына келе турган болсок, ар бир квадрат метри $1100 бааланды. И бул жөн эле айтылыш баасы түшүрүп берет. Содулашып, сүйлөшүп, ишти кылып, аракетти кыласыздар. Хозяиндын номери жазылган, эч кандай посредниги жок, түзмө-түз хозяин ээси менен сүйлөшөсүздөр. Мына жакта дагы бир ажатканасы бар экен. Жер үйдөгүдөйчү. Кошумча кылып койдук дейт. Эми арганда болуп калат. Ажаткана күтүп калбаш үчүн башка бирөөнү. Так, ошол.